Мындан тура 1 жыл мурда Кыргыз-Тажик чегарасында чыккан жаңжалда мекендин алдында берген ыйык милдетин, антын актоо жана элдин бейпил жашоосу үчүн жаш чегарачыларыбыз баатырларча курман болгон. Алардын катарында Айтматов районунун Аманбаев айылынын тургуну Дастан Анарбеков да бар эле. 2022 жылы аскер институтун кызыл диплом менен аяктаган соң Баткен облусунун Достук чегара заставасында командирдин орун басары болуп кызмат өтөгөн. Каргашылуу окуя орун алган кезде ал болгону 22 гана жашта болгон. Башыңарды көтөрүп, элдин жүзүнө тик карап жүргүлөр. Бүгүн анын кичи мекенинде эскерүү иш-чарасы өткөрүлүп, иш-чарада Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурлан Дарданов мекендин бүтүндүгү үчүн жанын аябаган жаштар бар экенин баса белгилеп, өлкөбүздө тынчтык жана биримдик өкүм сүрөсүн каалады. Жүрөктү оорткан окуялар болгондугун азыр дагы сезип көрдүк. Бул дүйнөдөн кайтып кеткен биздин баатырларыбызды кайтара албайт экенбиз. Ушундай дайыма эскерип, жүрөгүбүздө терең сакталат. Талас областы боюнча өзүңүздөр билгендей 4 жоокерибиз өз жанын ошол арнаган. Анын ичинде Айтматов районундагы Аманбаев айылынын тургуну Анарбеков Дастан Алмазович да баатырларча курман болгон. Жерибизде, элибизде мындай когалаңдуу окуялар болбосун. Ата-энелерибиздин, апаларыбыздын көз жашы төгүлбөсүн. Чегарачыларыбыз Кыргыздын канына сиңген патриоттуулугун дагы бир жолу элибизге, жерибизге даңазалап өтүштү. Биздин ата бабаларыбыздан келген мекенди сактоо милдети ар бир кыргызстандын жүрөгүндө экендигин даңазалашты. Тилекке каршы биздин мыкты уулдарыбыздын өмүрү менен коштолду. Дастан инибиздин ата-энесине, Алмаз Саулелерге сабыр тилейм. Буга чейин Анарбековдардын баласы болуп келген болсо, мына былтыркы окуядан баштап Баткен окуясында көз жумган бардык жоокерлерибиз кыргыз элинин уулдарына айланышты. Кыргыз-Тажик чегарасында орун алган оор мезгил, ал аймактагы жапа чеккен тургундар жана балдарынан ажыраган ата-энелердин көз жашы Апас Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалык драма театрынын артисттери тарабынан чагылдырылып, келген көрөрмандарды кайдыгер калтырган жок. Спектакльде көрдүңүздөр, Жеңишбек деген образды мен өзүм жараттым. Бир эле баатырдын спектакли болду. Бошон бизде баатырлар чынында чегарага чеп болгон баатырларыбыз бизде көп. Мына азыр артыбызда турган бир баатыр турат. Өзүбүз ошол театрдагы бардык жамаат чегарада жашаган артисттербиз. Ошол когалаңда, ошол Кыргыз-Тажик урушунда баарыбыз ошол жерде чегарада солдаттар менен чогуу биз тамагын таш берип, курал жарагын октоп берип жүргөн артисттер болдук да. Бул спектакльди биз 7 дубанга түрөө кыдырып, мырзалардын, жигиттердин атуулдук, патриоттук сезимдерин ойготуу максатында ушул спектакльдерди тартуулап келип атабыз. Мамлекетибизде, айрыкча ушул Баткенибизде тынчтык орношсунчу деген эле үмүтүбүз да биз. Баатырларды эскерүү, алардын жасаган эрдиктерин жайылтуу, өсүп келе жаткан жаш муунду патриоттукка үндөп, мекенчил жаштарды тарбиялоого өбөлгөсү чоң дешет бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Абадан ушу Баткендик туугандарга, ушу уюштуруу тобуна абадан ыраазы болдум. Себеп дегенде биздин ушу өтүп кеткен баатырларыбызды ушундай эскерип, жакшы немелерин түзүп келген экен. Мынакей эл ушунчалык баягы биринчи кою ушу Айтматов районунда бизден коюп аткан экен. Биздин элибиз аудан жакшы кабыл алды болуш керек. Энелердин жүрөктөрү болкулдап, ошо солдаттар жана өтүп кеткен элине, журтуна кызмат кылган балдардын, өтүп кеткен балдардын жаткан жерлери жайлуу болсун, топурактары торко болсун. Ошо элине, журтуна ушу баатырлык менен көкүрөгүн тосуп окко шейит болду. Ошолордун үй бүлөлөрүнө, бир туугандарына, элине, журтуна тынччылык каалайм. Үй бүлөсүнө сабырдуулук, ушундай баатыр уулдарды төрөп берген ата-энесине ушунчалык ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз-Тажик чегарасындагы куралдуу кагылышта 63 жаран каза болуп, алардын 48и аскер кызматкерлери болсо, 15и жергиликтүү тургундар. Ошондой эле 206 киши ар кандай жаракат алган. Сеймок Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Айтматов району.